Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Улуу Британияда Орусия менен Украинанын согушу аяктай турган күнү жарыяланды. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленскийди өзүнүн тынчтык планына ылайык Пасха майрамына карата Орусия менен ок атышууну токтотууга мажбурлоого аракет кылууда. Бул тууралуу Улуу Британиянын Daily Mail агенттиги жазды. Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту бир күндө токтото аларын айткан Трамп эми согушту 100 күндүн ичинде токтотуу үчүн аракет кылууда. Daily Mail басылмасы жазгандай, Украинанын саясий жана дипломатиялык чөйрөсүндө белгилүү бир план талкууланып жатат. Бул план 20 апрелге чейин ок атышууну токтотууну, Украинанын НАТОго кирүүсүнө тыюу салууну жана Киевден Орусиянын аннексияланган аймагын таанууну талап кылат. Эгер бул план таанылса, Украина аскерлери август айында кондур чабуулун баштаган Курск облусунан кетүүгө аргасыз болушат. Мындан тышкары, демилитаризацияланган зонаны кайтарууга НАТОнун аскерлери чакырылат. Америкалык аскерлер бул контингентке катышпайт. Буга чейин Зеленский биринчи америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен жолугусу керектигин, андан кийин гана Орусия менен сүйлөшүүгө өтүүгө болорун айткан. Беле кетсек, АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия жана Украина өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Конгодо түрмөдөн качып чыккандар 160тан ашык аялды зордуктап, тирүүлөй өртөп салышты. Конго Демократиялык Республикасынын Гома шаарында абактан качкан эркектер 160тан ашуун абактагы аялды зордуктап, андан соң тирүүлөй өртөп салышты. Бул тууралуу BBC Бириккен Улуттар уюмунун документине таянуу менен билдирди. 27 январда козголоңчулардын тобу шаарды басып ала баштагандан кийин Мунзензи түрмөсүнөн жүздөгөн туткундар качып кетишкен. Түрмөдөн качып чыккандар аялдардын түрмөсүнө кирип, ал жактагыларды зордукташкан. Бунун маалыматы боюнча 165тен 167ге чейинки аялдар абактагы эркектердин кол салуусуна дуушар болгон. Маалыматта аялдардын көбү түрмөнүн туткундар өртөөнөн кийин каза болгону белгиленген. Январдын аягында М23 тобунун козголоңчулары Конго менен Руанданын чек арасындагы Гома шаарын басып алышкан. Андан пайдаланган шаардагы түрмөдө отурган туткундар качып кетишкен. Кыргыз-Тажик чек арасында жер титирөө болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кече 7 февралда саат 10:45 өлкөнүн Тажикстан менен чектешкен аймагында жер титирөө болгонун кабарлады. Маалыматка ылайык, жер силкенүүнүн күчү очогунда 4 балга жетсе, Ош облусунун Чоң Алай районундагы Кара Тейит жана Шиби айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. ОКМ жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын кошумчалады. Сата албайсың. Министрлик чет өлкөлүк унааларды мыйзамдаштыруу боюнча маалымат таратты. Чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келди деген унаалар өлкөгө 2025 жылга чейин кирген болсо гана мыйзамдаштырылат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Министрлик мекемелер аралык түзүлгөн жумушчу топ өз ишин аяктап, даярдаган сунуштарын министрлер кабинетинин кароосуна жөнөткөнүн белгиледи. Мындан тышкары документте төмөнкү чаралар каралган. Мамлекеттик алым төлөө тартибинде ишке ашырылат. Легалдаштырылган унааларды сатууга жана үчүнчү жактарга ишеним кат аркылуу өткөрүүгө тыюу салынат. Транспорт каражатынын техникалык паспортунда көрсөтүлбөгөн адамдарга аны башкарууга уруксат берилбейт. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Анда мыйзамдаштыруу 3 этап менен ишке ашырылары көрсөтүлгөн. Мындан улам легалдаштырууну жөнөкөйлөтүү үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз дагы Иран Вашингтонго окшош жооп кайтарыларын эскертти. Тегеран АКШнын достукка жатпаган аракеттерине дал өзүндөй жооп кайтарат. Бул тууралуу Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи айтканын ИРНА маалымат агенттиги билдирди. Эгер бизди коркутса, биз аларды коркутабыз. Эгер алар аны ишке ашырса, биз дагы ишке ашырабыз. Эгер алар биздин коопсуздугубузга кол салса, албетте биз дагы алардын коопсуздугуна кол салабыз деген ал. Эске салсак, 4 февралда АКШ президенти Дональд Трамп тегереңе кысым көрсөтүү саясатын алкаганда Ирандын мунай экспортун токтотууга жетишүү ниети бар экенин айткан.
Согушка даярдангандай чүйдө тургундун үйүнөн курал жарак табылды. Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылында 40 жаштагы жарандын үйүнөн көп сандагы мыйзамсыз сакталган курал жарак, ок дары табылды. Бул тууралуу 7 февралда Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 28 декабрда милицияга белгисиз адамдар ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенип жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Факты куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү делгендердин бири кармалган. Сайга карабин 7,62 мм, 5,16 мм калибрдеги тоз мылтыгы, 9 мм травматикалык тапанча, 12 мм кош баррелдүү мылтык, 584 калибрдеги Калашников автоматтын 7,62 мм согуштук патрону, 7 калибрдеги 7,62 мм издөөчү согуштук ок, 91 калибрдеги 5,16 мм тегерек, 597 калибрдеги 5,16 мм тегерек, карабин сайгадан 2 дүкөн, 2 курал болт, 7 баллон, 222 картридж жеңдер, 3 таңгак капсула, 2 бычак, 1 дүрбү, 8 телефон деп айтылат маалыматта. Милиция бардык зарыл болгон соттук укуктук экспертизалар дайындалып, учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Булак Суперкежи.